Араб жигитинен жана Кытай кызынан тараган улуттун өкүлдөрү. Кытай тибет тилинде сүйлөгөн Кытай каада салтын жана улуттук ашканасын унутта калтырбай ислам динин карманган улуттун өкүлдөрү Кыргызстандын Ош, Чүй жана Ысык Көл облусунун аймактарында күн кечирип келишет. Алардын өзүнчө улут катары пайда болуусу жашаган аймагынан көчүүсү боюнча Жетөөгүздөгү Ырдык айылынын тургуну Лимин Догазиев айтып берди. Кытайдын маданияты гүлдөп өскөн Тан доорунда императордун түшүнө ажыдаар кирет. Жырткыч алдынан чыкканын жок кыла баштайт. Дал ошол учурда жашыл кийимчен, колунда теспеси бар жигит дуба кылып баштагандан кийин ажыдаар кызыл тасмалга айланып кетет. Таң атып ойгонору менен император кеңешчи жана акылмандарын чакырып түшүн жорутат. Алар ажыдаар анын душманы, көчмөндөр экенин түшүндүрүшөт. Ал эми жашыл кийимчен жигит батышта пайда болгон жаңы диндин түсүн билдирерин айтышат. Император данышмандардын акылына саат кеп-кеңештерин угуп, Мухаммед пайгамбарга чакыруу менен араб өлкөлөрүнө элчилерин жиберет. Ал жактан жардам иретинде 3 кол башчы 3000 араб аскери менен келет. Көчмөндөр менен күрөштө жана аларды жеңүүдө арабтар чечүүчү роль ойнойт. 2 кол башчы каза болуп, бир гана кол башчы тирүү калат. Ал кийин мекенине кайтуу керектигин айтат. Ошондо император жубайынын акылы менен ага Кытай кызын алып берет. Натыйжада араб жоокеринен жана Кытай кызынан төрөлгөн уул атасынын ислам динин кабыл алат. Ал эми Кытай улутундагы апасынан Кытай тилин үйрөнүп, каада салтын карманып, Кытай улуттук ашканасын өздөштүрөт. Дал ушул уулдан Дунган эли тарап өзүнчө улут түптөлөт. Лимин аны менен катар Дунган эли Кыргызстанга анын ичинен Ысык Көл жергесине жайгашып калганын айтып берди. 1877 жылы Кытай жергесиндеги көтөрүлүштөн улам өз элин сактап калуу үчүн биздин кол башчы Кытайды таштап кетет. Алар 3 бөлүк менен келишет. Биринчиси Ош тарапка, экинчиси Токмок шаарына, үчүнчүсү Каракол шаарына отурукташкан. Ошол учурда Каракол шаары Орус империясынын карамагында болгон. Алар 2 коктуну сунушташкан. Дунган эли экинчи коктуну тандайт.